Так, салам. Жамиланын суроосу боюнча 2 күндөн бери бүгүн моундай нерсени түшүндүк көрөм. Ушинтип кете берет да 5, 6, 7, 8, 9, 10 болуп бир какой-то бир энге чейин. Ушуну табабыз. Анан ушулардын квадраттарын табыш керекпиз. Ушуну кете берет дагы какой-то n квадратка чейин. Ортосунда точка деген эмне деген сөз? Баардык сандарды жазып отурбай эле точка коюп койсок болот да. Просто n кайсы экенин билбейбиз да. Бирден баштап 100га чейин десек, значит n барабар 100 болот да. Бирден баштап 100га чейин сандардын суммасы десек, ортодо точканын да эч нерсе жок деп ойлогула да, бар. Андан кийин куб десек, куб 4 куб, 5 куб, 6 куб болуп, кыскасы n кубка чейин. Биз ушуну табалык. Onu даражасы 1 да, S1 дейлик. Onu S2, onu S3'tü. Biz эми азыр биринчи S1'ди табалык. Bir формула бар. Bunu баарыбыз билебиз. A плюс B'нын квадраты. A квадрат кошулган 2AB кошулган B квадрат. Эми 1 кошулган 2 кошулган жок, 1 квадрат кошулган 2 квадрат кошулган 3 квадрат кошулган 4 квадраттан n плюс 1 квадратка чейин болсун да. Азыр биз S1'ди тапкан атабыз. Бирден баштап nге чейин сандардын суммасын. Эми ушул эле нерсеничи кичине башкачараак кылып жазалык. Эчтеке өзгөрткөн жокпуз. Могу 2-ни 1 кошулган 1 деп жазсак болот да туурабы? Эмнеге болбосун? 3'тү 2 кошулган 1'дин квадраты десек болот 4'тү 3 кошулган 1'дин квадраты. Анан ортодо баардык сандардын ушинтип жазып алабыз дагы, бул n плюс 1'дин квадраты боюнча калсын, Эми 3-чү формасы кайра ушул жана формуланы колдонуп кашаны ачалык. 1 квадрат. Эми бул жерде биринчи мүчөлөр санай кетеличи. Ар бир мүчөдөн канча бар ушул жерде? n плюс 1 бар да туурабы? Ар бирөөнү бир мүчө десек, n плюс 1 бар. А 2ден баштап санасак, сол оң жагын. Демек n эле мүчө бар, Так. Эми булантып берелик. Бул формула менен чыгарсак 2 көбөйтүлгөн 1 көбөйтүлгөн 1 кошулган 1 квадрат. А бул 2 кошулган 1дин кашаны ачсак формула менен 2 көбөйтүлгөн 1 кошулган 1 квадрат. 3 деле ошондой да. 3 квадрат 2 көбөйтүлгөн 3 көбөйтүлгөн 1 кошулган 1 квадрат кошулган точка n квадрат 2n кошулган 1 да. Эми үчөө тең эле бирдей эсеп, Үчөө тең эле бирдей көп мүчө да. Мындай эч өзгөрткөн жокпуз. Просто эле кичине башты ортуп, узартып жазып койдук. А так баары тең эле бири-бирине окшош. Бирине барабар даже. Окшош эмес. Эми кичине муну 4-чү формасын 1 квадраттан баштап n плюс 1 квадрат деп жазып атпадык белек? Биз nге чейин эле жазалык. Анан ушул биринчисинен биринчи көп мүчөдөн 4-чү көп мүчөнү кемителик да. Биринчи көп мүчөдөн 4-чү көп мүчөнү кемитсек, 1 квадрат менен
Жок. Кайсını айтып атам? Birinciden, жок, birinciden эмес. Биз немени кемтелчи биринчи? Үчүнчүдөн. Үчүнчүдөн төртүнчүнү кемтелик. Кыскасы мындан муну кемтелик да. 1 квадрат менен 1 квадрат кыскарып кетет. 2 квадрат менен 2 квадрат, 3 квадрат менен 3 квадрат. Анан ушинтип кыскарып бул жактагылар кыскарып кетет. N квадрат менен N квадрат кыскарат. Мен бул жакта кайсы калды? Могу 1 калды. 1дин биягында канча мүчө бар эле? N мүчө бар болчу. Могу 2лерди кашан астына чыгаралык? 2-ни кашан астына чыгарсак, 1 кошулган 2 кошулган 3 дальше больше N. Эми могу бирлерди санайлык. Бул бирлерден канча бар? N бар да турабы? Бул бирлерден N бар. Эми биринчиден төртүнчүнү кемтелик. 1, 2, 3 окшош болгондуктан мындан муну кемитсек, буга барабар болуш керек, айырмасы жок. А бирден кемитсек не болот? 1 квадрат 2 квадраттар кыскарат. Бул жерде n плюс 1 квадратка чейин да. А төртүнчү n квадратка чейин. Демек бул жерде n плюс 1 квадрат калып калат да. Всё? Мону биз эмне деп аттык элек? S1 деп атканбыз, S1 деп табабыз. Демек 1 кошулган 2 S1 кошулган n барабар. Кашан ачалык? Бул кашан ачсак, n квадрат кошулган 2 n кошулган 1 болот, формула менен. 1 менен 1 жоюшуп кетет. N'ди бул жакка өткөрсөк n квадрат минус плюс n да. 2n'ден n'ди кемитсек n. S барабар n квадрат кошулган n бөлүнгөн 2. Бул жерден n'ди кашан астына чыгарсак, бул формула келип чыгат. Демек, биз кайсыны таптык? Биринчисин таптык. Эми экинчисин табалык. То есть S2-ни табалык, S2-ни табыш үчүн кубтун формуласын колдонобуз. А кошулган B'нын кубу деген эмнеге барабар эле? А куб кошулган 3A квадрат B кошулган 3A B квадрат кошулган B куб деген формула бар да. Бул жерден бул формуланы колдонсок, так, биринчисин кандай жазып атты элек? 1 кошулган 2 куб кошулган 3 куб кошулган 4 куб. Ушундан n плюс 1ге чейин деп жазып алалык. Биринчи формасы делеге. Экинчи формасын ушул эсеп не болчу элек? 1 кошулган 1 деп алабыз. А муну болсо 2 кошулган 1 куб деп алабыз. А муну болсо 3 кошулган 1 куб деп алабыз. Дальше больше n кошулган 1дин кубу. Эми үчүнчү формасы кандай болот? Ошо окшош эле да, 1, 2, 3. Просто кашан ачабыз формула менен. Бул жерде 1дин кубу 3 көбөйтүлгөн 1 квадрат көбөйтүлгөн 1 3 көбөйтүлгөн 1 көбөйтүлгөн 1 квадрат анан 1 куб. Могу нерсе так, морекини берди. Кошулган бул кайсыны берет? 2нин кубу формула менен жанагы 3a квадрат b дегенде 3 көбөйтүлгөн 2 квадрат кошулган 1-ни да жазып коеюнчу. 2 квадрат кошулган 1 жок, кошулган 3 2-нин биринчи даражасы 1
квадрат. Бул жерде 1 бар. Бул жерде 1'дин кубу. Кошулган. Işte дальше больше n куб кошулган 3n квадрат кошулган 3n кошулган 1. Демек, бул не болду? 3-нчү формасы болду. Эми 4-нчү формасы болсо 4-нчү деген бул жерден эске ала кетсек, 1-нчи, 2-нчи, 3-нчү окшош эле, баардыгы бирине бирдей көпүнчө. 4-нчүсү кандай болот биздики? 4-нчүсү деген 1 кубтан баштап 1-нчи, 2-нчи, 3-нчүдө n плюс 1ге чейин жазып атсак, бул жерден n кубка чейин жазып алалык. Анан 3-нчүдөн 4-нчүнү кемителик. Кандай болот? 3-нчүдөн 4-нчүнү кемитсек, могу менен могу кыскарат. 2 куб менен 2 куб кыскарат, 3 куб менен 3 куб где-то могу жерден кыскарат. Булар кыскарып келет, n куб менен аягында n куб кыскарат. Бул жерде 1 калды. 1 кошулган. Кубтар баары кыскарып кетти да, эми 3-төрдү кашнасына чыгаралык. 3'тү чыгарсак, бул жерде 1 квадрат калды. Андан кийинки жерден 3'тү чыгарсак, 2 квадрат калды. Андан кийинки жерден 3'тү чыгарсак, 3 квадрат калды. Анан баардык квадраттар эле калат турбайбы, демек бул жерден n квадратка чейин калды. Андан кийинкисинде 1 калды. 2 калды. Дальше больше 3 калды деп болчу, 3 жазып. Анан бул жерде эмне калат? N калат. Эми бирлер канча? Бирлер болсо n өдө турабы? N көбөйтүлгөн 1. Мореки бирлерчи, акырында бирлер бар да. Булардан канча? N өдө. Демек, n көбөйтүлгөн 1. Же болбосо n деп эле жазып койсок болот. Эми бул жагына болсо, бул эмнеге барабар? Биринчиден кемителик 4-нчүнү. Бул 1ден баштап n кубка чейин сандардын суммасы, 4-нчү болсо 1ден баштап жок. Биринчи n 1ден баштап n плюс 1ге чейинки сандардын кубтарынын суммасы, экинчи болсо n ге чейинки. Демек, морок жерде n куб бар да. Биринчиден 4-нчүнү кемитсек, баары кыскарып кетет кайра эле. Бул менен бул 3 менен 3'төр кыскарат, 4 менен 4'төр кыскарып келип туруп, n менен n куб кыскарып кетет. Бул жерде n плюс 1 куб эле калат. Всё. Биз муну s не деди элек? S2 дегенбиз. Бул S1. S1'ден тапканбыз биз. S1 эмне көрөр эле? N көбөйтүлгөн n кошулган 1 бөлүнгөн 2. Анан бул жерде n бар. Бул жерде кашаны ачсак, n куб кошулган 3n квадрат кошулган 3n кошулган 1. Бул ушуну береби формула боюнча? Эми барабардын эки жагын тең 2ге көбөйтүп алчы. Жерде 1 менен 1 кыскартып коелук. Анан 2ге көбөйтсөк, бул жерде эмне болот? 6s2. Муну 2ге көбөйтсөк, 2 кыскарып кетет дагы 3n. Бул жер 2n. Бул жер 2n куб кошулган, бул жер 6n квадрат. Жер 6n. Барабардын эки жагын тең
2'ye көбөйтүп атабыз. Бул кашаны ачалык. 6 эс 2 кошулган 6 жок. 3n квадрат кошулган 3n кошулган 2n кошулган 2n куб кошулган 6n квадрат кошулган 6n. 6s 2 муну бул жакка өткөрсөк 6n квадраттан 3n квадратты кемсек 3n квадрат. 6n'ден 3n'ди кемсек 3n, андан 2n'ди кемсек 1n. То есть бул жер 5n, 6n'ден 5n'ди кемсек n калат. Так, бул жерде n'дерди кашанасына чыгарсак 2n квадрат кошулган 3n кошулган 1. Көбөйтүүчүлөргө ажыратсак 6s2 барабар n. Көбөйтүүчүгө ажыратсак 2n кошулган 1 жер n кошулган 1. Всё. Демек s2 осуна көрө бар экен. Бөлүнгөн 6-га. Демек бул кайсын тапкан болдук азыр? 1 квадраттан 2 квадрат 3 квадраттан n квадратка чейинки сандардын формуласын таптык. Эми кубтуку деле то же самое, да? Кубтукун деле таап берип коеюн. Кубтукун табыш үчүн a кошулган b'нын 4 даражасын жазыш керекпиз, э? A'нын 4 даражасы 4a куб b 6a квадрат b квадрат кошулган 4ab куб кошулган b'нын 4 даражасы. Эми бул жерде кандай болот? 1 кошулган 2'nin 4 даражасы кошулган 3'ün 4 даражасынан n'дин 4 даражасына чейин. Муну эмне кылып жазып алабыз? 1 кошулган 1'дин 4 даражасы деп 3 болсо, 2 кошулган 1'дин 4 даражасы деп. Муну n плюс 1ге чейин жазчубуз белек биринчисин. Бул жерден дагы n плюс 1'дин 4 даражасы. Муну окшош эле бул кандай болот? 1'дин 4 даражасы кошулган 4 көбөйтүлгөн 1'дин кубу 1'дин квадраты 6 1'дин квадраты 1'дин квадраты кошулган 4 1'дин кубу кошулган 1'дин 4 даражасы. Мындан кийинкибиз то же самое болот. Жерде 4 2'нин кубу кошулган 4 2'нин квадраты кошулган 4 2 кошулган 1 4 даражасы. Кошулган точка n квадрат жок. N'дин 4 даражасы кошулган 4n квадрат куб 4n квадрат жок 6n квадрат кошулган 4n кошулган 1. Фью. Көп болуп кетти. Эми 4-сүнө эмнени жазчу элек? 1ден баштап n'дин 4 даражасына чейин жазабыз. n плюс 1ге эмес. Анан 3дөн 4 кемитебиз, э? 3дөн 4 кемитсек бул менен бул кыскарат, бул менен бул кыскарат, бул менен бул кыскарат дагы. Кайсы калат? Бизге 1 калат бул жерде.
Анан 4-4 кашанасына чыгарабыз. Могу 4-4 чыгарсак не калат? Бул жерде 1 квадрат калат. 4 кашанасына чыгарсак, 1-дин кубу калат бул жерде. Бул жерде 2-нин кубу калат. Ушинтип n-дин кубуна чейин калат да. Экинчи 6-нын кашанасына чыгарсак, то же самое. Бул жерде 1-дин квадраты калат, 2-нин квадраты калат, 3-түн квадраты калат. Дальше больше n-дин квадратына чейин. Ама 6-ларды чыгарып атабыз да. Морек жер турмаш жазып коюптум. Морек жер 6 экен, кечиресиңер. Андан кийинки бирлерден канча? N. Андан кийин биринчиден 4-үнчүнү кемитсек, n плюс 1-дин 4-нчү даражасы калат, n плюс 1-дин 4-нчү даражасы калат. Так. Ошондо могу s үчүнчүсү, бул s-дин экинчиси, бул болсо биз s2-ни билебиз. Бир нерсени унутуп кетиптирбиз да бизче. Морек жерде 3-4 унутуп кетиптирбиз. Жок, 3 дейм да. 4-үнчүсүн унутуп кеткен турбайбызбы? Биз могуну чыгардык, могуну унутуп кетиптирбиз да. Демек 4-тү чыгарсак, 1 кошулган, 2 кошулган n-ге чейин да. Кошулган n барабар бул жагы n кошулган 1-дин 4-нчү даражасы. Фью. 4s үчүнчүсү. Бул жерге мунун формуласы кандай эле? N көбөйтүлгөн 2n таппадык белек жанакычы. Ошодо n кошулган 1 бөлүнгөн 6 экен. Как раз 6-лар кыскарып кетет экен, Мунун формуласы кандай эле? 4 көбөйтүлгөн n көбөйтүлгөн n плюс 1 бөлүнгөн 2. Бул n кошулган 1-дин 4-нчү даражасы. 6 менен 6 кыскарса, 2 менен 2 кыскарса, бул жерде 2 калат. Все-таки кашан ашат экенбиз да. Жашпай эле койсок болобу. Ладно, кашан ашалык. Ачкым келбей атат да бирокчу. 1 кошулган 4s 3. Аны морек жерден n көбөйтүлгөн n плюс 1-ди кашанасына чыгаргым келип атат да. Могу экөө чыгып кетсе, ортодо кайсы калат? Морек калат, Так, биз n кошулган 1-ди кашанасына чыгарып атабыз да. Бул жерде 1 калат, Бул жерде 1 калат. Муну кашанасына чыгарып атабыз да. Бул жерде 2n кошулган 1. Бул жерде 1 калды. 1 эмес да, морек жерде 2 бар да. Демек 2 калат да. Так. Кайра ушуну жазайынчы. N кошулган 1-ди чыгарып атабыз. Бул жерде 2n кошулган 1 калды. Бул жерде 2 калды.
Беле. Эми бул кашан эле ачат окшойбуз, эле жок. Так, бул жерде ачсак канча чыкчу эле? N квадрат. Так, бул жер канча чыкты эле биздики? Мода. Жок, то есть моорик, 2n куб 3n квадрат n. 2n куб 3n квадрат кошулган n. Бул кашан ачсак ошол чыгат. Бул жер болсо 2n квадрат кошулган 2n. Кошулган n. Бул жер эмне болот? N'дин 4 даражасы 4n куб кошулган 6n квадрат кошулган 4n кошулган 1. 1 менен 1 кыскарат. Окшошторду топтойлук. Барабардын оң жагына өткөрөлүк. Бул жерде n'дин 4 даражасы келди. Бул жерде 2n куб, бул жерде 4n куб. Бул жакка өтсө 4n кубтан 2n кубду кемсек 2n куб. Анан дагы кайсылар окшош экен? Могу менен могуга окшош экен. Могуга окшош экен. Бул экөөнү кошсок 5n, бул жакка өткөндө 5n квадрат, 6n квадраттан 5n квадратты кемтсек n квадрат. Андан кийин n'дер окшош. N'ге 2nди кошсок 3n, 4n. 4n'ден 4nди кемтсек 0 болуп калат. Демек, ушул эле калып калат турбайбы? Оңойлуу болуп калды анда. 4s үчүнчүсү, бул жерден n квадратты канчасына чыгарсак, n квадрат кошулган 2n кошулган 1. Все. Бул эмненин формуласы эле? N кошулган 1дин квадраттын формуласы да. 4 бул жакка өткөрсөк, n квадрат көбөйтүлгөн n квадрат кошулган 1 квадрат бөлүнгөн 4. 4тү 2нин квадраты деп жазсак болот да. Демек бул жерде n көбөйтүлгөн n кошулган 1 бөлүнгөн 2нин квадраты деген сөз бул. Демек, эми кайсыны таптык? Эми биз могуну таптык. Эми силерге задание. Действительно ушуну түшүнгөн болсоңор, то есть силер S4-тү тапкыла.